кишинин бул жакка каты келиши боюнча азыр ар кандай пикирлер, ар кандай ушундай сөздөр айтылып атат. Бул боюнча дагы бир жолу сиздерге маалымат берип коюңа уруксат этиңиздер. Билесиздер, ошол жаңы эле төрага болуп шайланып келгенден кийин, силер шайлагандан кийин бул жерде ошол кат боюнча өтө чоң талкуу жүрүп, ар кандай божомолдор айтылып, бул жакта ушундай процедура болот эле, ар кандай сөздөр айтылганга байланыштуу керек болсо ошол жерде жабышып отургандар бири-бирин сата баштаган. Кой алгандай божомол болбосун деп, биз бул жактан атайын комиссия түздүк. Комиссиянын отурумуна биздин күчтүү юристтерди жана ошол жакта аппараттын сотрудниктерин жана дагы депутаттарды ошол жерге карап бериңиздер деп чогуу караттык. Ачык айкын. Ал каттын бияка келип жүрүшүн гана аныктоо багытында. Аны биз тергөөгө өткөзүп бердик. Тергөөчүлөр, биз тергөөчү эмеспиз да, тергөөчүлөр өздөрү толук түрдө жумушун алып барып, далилдеп, анан сотко өткөзүп берди. Бүгүн сот жүрүп атат. Биз ошол эле күнү Элвира Жигалбековна боюнча мен сүйлөйүн дегем. Бул жакта өтө көп депутаттар сүйлөйүн деген. Бирок биз ошол сотко басым болуп калбасын, тергөөгө басым болуп калбасын деп буга чейин сүйлөп отурганбыз. Сүйлөгөн эмеспиз. Бирок бүгүн сүйлөгөнгө туура келип атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар айтып койсок, дагы бир жолу кайталап койсок. Демек, ал кат чындыгында бул жака келген. Биз ошол тийиштүү ар бир сотрудник алып атканда, ошол катты алып барып атканда, киргизгенде, кимге канчада, саат канчада болгондон бери бүт бизде объяснительный бар. Биз анын баарын комплектовать этип, толуктап, анан МВДга өткөзүп бергенбиз. Мен эми баарын айтпасам дагы, кичине аттарын атабасам дагы, кичине мындай дагы болуп мындай подробныйраак маалымат берип коеюн. Ал кат келгенде келип келекте жана мен айткам, күтүп алган деп. Чындыгында күтүп алган. Себеби ошол жакта сотрудникке команда келген. Ошондой кат келет. Күтүп тур деген. Күтүп турганда аны регистрация кылбай кармап тур деп айтат. Ал келет. Катты действительно алып келет. Туура эмес адресин жазып коет, кайра барып, бирөөгө чалып, оңдоп, кайра алып келип, туура келип алып келгенде, бая команда алынгандай эле ал катты кармап турат. Кайра 2 сааттан кийин команда келет, болду, айтылды, төраганын атына каттандырасың деп дагы экинчи команда келет. Мурдагы төрага Шакиевке каттайсың, ошонун атына каттатырасың, ошонун атына катты прямой алып барасың деп команда берилет. Ошол жерде биздин тийиштүү заведующий отдел сотрудниктери ал катты кадимкидей эле ошо төраганын атына каттайт. Билесиздер, эми каттоо ар кандай жүрөт, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Аны кээде вицелерге каттап койсо болот, аны кээде прямой эле комитетке каттаса болот, же болбосо өзүнүн процедурасынын акырын келет, ал келе турган эле нерсе. Бирок аны жанагындай күттүртүп, алдырып, анан кайра каттатырып, анан ошону приемныйдан чалдыртып алып келип бергиле дейт. Төраганын мурдагы Шакиевдин приемныйына ошол катты алып барып берет. Алып келгиле дейт. Ошол жактан өзүнүн советниги, помощниги алат дагы, колуна алат ал катты. Менде болосун дейт. Толук түрдө ошол Шакиев менен согласовать этет. Ал согласовать этип, видимо, ошол ответственностьтан качам дегенби, же убагында мен көрбөй калдым деп ойлойт дегенби айтор, менин орун басарымды алып барып бер, ал ылдый комитетке түшүрсүн деген буйрук берет. Ал жерде кадимкидей эле алып барып туруп, ошол орун басарын алып барып, орун басары бир орто жолдо кармайт, тактайт, тактаганда убакыт өтүп кетет. Ошол тактой турган убакыт. Сценарий боюнча дароле түшүп, ошол комитетке түшмөк, бирок баары бир комитетке аягы барып түштү. Кечээ күнү сотто барган биздин ошол сотрудниктер ал косвенный свидетельдер, прямой свидетельдер. Прямой ошону алып баргандар кечээ жабык отурум өтүтканда айтышкан. Алар следовательдерге да барганда өзүн ошол бизге жазып берген баарын тастап берген. Алар өзүнүн өмүрүнөн да корккон. Азыр деле коркуп атышкандар. Ошондуктан мүмкүн баягы ачык болуп атканда алардын показаниясы көрүлгөн жок, косвенный дагы бир жолу. Экинчи, үчүнчү, аны бул жерде деле силер уккан, сотрудниктер укканын эле гана айтып атат. Ошол эле учурда мына биздин депутатыбыз дагы Элвира Жигалбековна. Ал каттын жүрүшүн каяктан ал эметет. Ал болгону бул жакта болуп аткан баардыгыбыз эле уккан нерсени айтып аткандай эле ошол сотрудниктер экинчи показания менен берип атты. Биринчи показания дагы бир жолу кайталап коеюн, алар толук түрдө ошол айткан сөзүндөй кылып
тергөөгө bir баарын айтып берсе керек, тергөө сотко берсе керек, сот ошол жерде өзү карап берет. Бирок биздин кагаз боюнча ошондой болгон. Анан айтып кетчү нерсе дагы. Билбей калдым, көрбөй калдым анан деп актанып аткандарына айтат элем, андай эмес, баардыгын билген, күткөн. Ал каттын натыйжасы же багыты эмне болгон? Орто жолдо бузулуп кетти да, бузулбаганда эмне болмок эле? Мына сиздер менен 25-жылы президенттик шайлоо өтө турган мөөнөтүн январь айынын акыркы воскресенье деп кабыл алып бергенбиз. Конституцияга ылайык, түп конституциядан бир дагы немесине тек келе турган кылып, баардыгын толуктап, мыйзамдуу түрдө кабыл алып бергенбиз. Ошол датаны эле эртерээк кылам деген ниет болгондур. Анткени билесиздер, ага чейин уже коомчулукту даярдап аткан. Коомчулук буга даярданып аткан. Ар кандай эксперттер чыгып, бир жыл эрте отуруп калды, көп отуруп калды. Уже шайлоо болуш керек эле, туура эмес отурат деген туура эмес маалыматтарды уже биздин коомчулукка байма-бай жайылтып аткан. Демек, бул дагы өзүнчө бир подготовка болуп аткан. Факт есть? Есть. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерде мындай эки ача сөз болбош керек. Ушул сыяктуу нерселер болгон. Аны биз кабыл алып бергенде, 3 окууда кабыл алып бергенде кандай сценарий болот эле? Албетте, вето коюлмак туура. Бирок перевето дегени бар. Дагы башка сөздөр айтылмак. Мына мыйзам боюнча мындай болот эле деп бурмаламак. Көп нерсе болуп кетмек. Айтор мамлекетибиз ыдырап, эки жакка бөлүнүп, урушуп, мамлекетибизди мүмкүн толук түрдө жоготуп алган деген ушундай коркунучтар болгон. Жакшы, Кудайга шүгүр, алдын ала баардыгы алынып, бүгүнкү күнү мына стабилдүүлүк орноп, ынтымак орноп, жакшынакай болуп өзүбүздүн жумушту алып баратабыз. Анан дагы бир жолу бул биз тергөөчүлөр эмеспиз. Биз аны аныктай албайбыз. Анан бизде укуктук мамлекет болгондон кийин сот чекитти коет. Бир гана сот өзүнүн чекитин коет. Ал эми биздин коллегабыз Элвира Жыгалбекованын оюнча, Тастанбек Аспекович айтып калдыңыз, биринчи күнү ушул жерде бир 10-дой, 20-дай депутаттарыбыз. Адан да эртеси күнү адан да көп депутаттар баардыгы бул боюнча кооптонуп, ушул нерсе айткан сөздөрдө мен дагы өзүн айтып аттым. Бирок эми Элвира Жыгалбекованын өзүн жакшы билесиз. Бул намыской, күчтүү, анча-мынча груб айтсам дагы бул жерде эмес, 7-созушка анча-мынча депутаттарга караганда эркегирээк депутат да. Өзү айым болсо дагы. Анандай нерселерге жок деп, бирок биз сүйлөшүп атабыз, күндө связьдабыз. Мен ойлойм, Элвира Жыгалбекованын өзүнүн дагы саясатта орду бар, айта турган сөзү да бар. Ал дагы бул киши дагы барбай деле койсо болот эле, бирок кой, мыйзам астында бирдей болойлу, тең болойлу. Мен барып коеюн деп ошол жака барганы бул дагы өзүнчө бир башкаларга көрсөткүч, үлгү деп айтат элем. Эми урматтуу депутаттар, дагы бир жолу айтып коеюн. Процедура боюнча каттын ошол түшү жөнөкөй түшүп келе берсе болот эле, бирок анын багыты башка болгондуктан биз буну аныктап, жүрүшүн гана аныктап бердик. Аныктап биз тергөөлөргө өткөзүп бердик. Тергөө аныктап сотко берди. Келиңиздер, ошол соттун жыйынтыгын күтөлү дагы, бурмалабай, башка жакка кылбай. Мен да өзүм байкап атам, 3 күндөн бери ар кандай эски интервьюлар менен бир алып чыгып алып, мындай кара пиардан бери уюштуруп атышат. Бул кат келбесин, урматтуу коллегалар. Бизде азыр деле каттар көп келет. Бирок биз тийиштүү комитеттерге же бизге тиешеси жок болсо, биз юр отдел аркылуу эле же руководитель аппарата же замдары кайра жиберип коет. Жок, бул бизде каралбайт депчи. Ушул сыяктуу эле нерсе менен кайра кетиш керек эле. Тилекке каршы Конституционный комитетке чейин түшүргөнү бирден бир цели мен жана айтып бергендей, Конституционный комитет каралбай турган нерсени. Алдын ала чечимдерди 3-4 вариант, биз эми аны билбейбиз, аягына чыкпай калды да, аны тергөө билип берет. 3-4 вариант менен бул жакка чечимдерди алып келип, кадимки деле урматтуу депутаттар, сиздерге айтмак, Конституция бузулуптур, Конституция боюнча мындай болуш керек экен деп айтып, ушул мыйзамды өткөзгөнгө аракеттин бири болгон. Бул только бир эле жагы болгон. Эми жөнөкөй сөз менен айтканда мындай зашакалить хотели, да? Но при этом эти шакалы и шакаленки забыли, что они нападают на льва. И никогда такого не было, чтобы шакал победил льва. А за львом стоят 7 миллионов людей. Ушул сыяктуу нерсени кылайын деген аракет болгон. Мен ойлойм, бул эми аракетти ишке ашкан жок. Кандай болбосун, бүгүнкү күнү күнөөлөп атпайбы? Бир топ депутаттарды күнөөлөп атат. Өзүбүздүн эле мурдагы коллегаларыбыз. Сотрудниктерди күнөөлөп атат. Ачыктан ачык айтып коюш керек, как оно есть эле, мындай коркпой эле ачык эле айтыш керек. Катты күтүп алдык, ушундай ниетибиз бар эле деп. Айтпаса дагы жок дегенде ушу мунчукпай турса туура болмок. Биз чындыгында түзөлдөгөнбүз. Ал эле эмес, башка бизнесмендер, бизнес кеңеш кайрылды.
ошол жактардан дагы бир комиссия түзөлө деген ойлорубуз бар болчу. Бирок биз чындыгында биз киришпейли, аралашпайлы, мыйзамдуу түрдө баардыгы болсун, ошол тергөөчүлөр өз жумушун алып барсын, эң чекити сот койсун деп эле турабыз. Азыр деле ошол позициядабыз. Биз ага аралашпайлы, киришпейли, сот койсун. Кечээден бери просто бул маселени көп козгоп, көп депутаттар келгенге байланыштуу мен бир аз маалыматты көбүрөөк берип койдум, бир аз обширныйраак берип койдум. Анан кандай варианттар болуп кетерин гана айтып кеттим. Биз катты билебиз барынча, бирок мен ошол күнү, оны күнү эгер Ташиевди жумуштан албаганда процесс башкача кетмек анда. Аны баарыңыздар билесиңер, туурабы? Ошол үчүн, ошол Ташиевди жумуштан алган үчүн кат туруп калды ушул жерге. Онун да келип түшкөн. Onun içinde kim çürüyor da tanı kattı komitetke. Ошондо айтып коюш керек. Анан кийин дагы бир айта турган сөз бар. Мен 2 күндөн бери айтып атам. Мына тергөө, милициянын тергөөсү. Мен оюмча ойлойм, кандай жүрүп аткан мен баа бере албайм. Бирок оор кылмыш менен статьяны ошол беренени койгондон кийин бул камалыш керек болчу. Камап алып туруп, тергөө жүргүзүп, андан кийин процессте дагы, соц процессте дагы ошол жерде камалып туруш керек болчу. Алар ошол жерде күбө катары жүрөт да. Ошон үчүн Мардан Абдрахманович, ошондо айтып койсоңуздар тийиштүү кишилерге. Рахмат. Кат боюнча уже жашыруун болбой калды. Буга чейин жашыруун кылаттык эле. Ошон үчүн бир аз маалыматты кененирээк бергенге туура келип атпайбы, анткени ансыз деле ачык процесс болуп айтылып кеткен сөздөрдүн алкагында. Ооба, кат туура Шакиевке келген. Шакиев аны өзүнүн Алайбек деген кеңешчиси, жардамчысы аркылуу биздин ошол учурда Чыңгыз Ажыбаевге алып келген. Ал бир аз кармап, процедураны тактап, андан кийин Ылдый Зулушевка түшкөн. Зулушев Конституциялык комитеттин төрагасы катары ал жерде кароого айдылга түшүргөн. Мына процедура ошол. Бул ачык айтылды, мен деле ачык кошумчалап кое берейин. Буга чейин айтпай айттык эле, дагы бир жолу айтайын. Айтпай айтканбыз, анткени бул бардыгы жашыруун болуп аткан, бирок биз бүгүн айтканга туура келип атат. Ансыз деле ооздон бардык жактан чыгып кетти. СМИде бардык жерде айтылып калды. Экинчи процедура. Биринчи процедура. Мардан Абдрахманович, сиз туура айтасыз. Ошон үчүн ар бир нерсени чындыкты айтып коюш керек. Андан кийин мен Сүйүн Абдуллаевич менен Талант Турдумовичке кошулат дейм. Комиссия түзөлү. Буга чейинки ГКМнын алып барган иштери боюнча биз комиссия түзүп ошолорду бир сыйра карап коелу. Кандай иштер? Өзүңүздөр жакшы билесиздер. 7-нчи чакырылыш жерге парламентке автоматтарды ким алып келген? Ошого дагы бир правовой оценка беришибиз керек ошол боюнча. Ошол жерде баарыбыз отурганбыз. Ушу депутаттардын жанымы ошол жерде отурганда. Ага чейинки башка иштер көп. Ошолор боюнча биз комиссия түзүп иш алып барыбыз керек. Нурбек Өмүрбекович берген сунушка кошулат элем да. Мына бизнес канча ошол маселени азыр айтып жүрөт да. Биз башкы прокуратурага каттарды жөнөтүп жатабыз. Башкы прокуратура процессуалдык негизинде негиз жок деп, алар өзүлөрү мүлктөрдү беришти деп айтып атышат да. Эми чынында мен билем го, шайлоо учурунда акчаны сурап атканда араң эле мындай суранып, араң эле чогуу атасың да. Бизнесмендер болсо, алар мүлктөрдү, целый мындай имараттарды, жерлерди добровольно берип атышат да. Понятное дело, что эч мындай добровольно болгон эмес. И биз, эми мен түшүнүп атам, мамлекеттен эми биз уже кайтара албайбыз аны. Уже мамлекеттикке болуп калды. Бирок хотя бы биз ошол жерден бир чекитти койсок, да, саясий күч менен, криминалдык структура менен аны дагы ушуну айтса болот. Потому что ГКМБ пользовался своими полномочиями. Басым кылып, мүмкүн бирөөнү сабап, ден соолукту алып, мүлктү алып алышкан да. Мына канча чыгып атат азыр? Көлбаевдин мүлктөрү каякта жүрөт? Бүт мамлекетке түшкөн эмес турбайбы? Аны дагы биз караш керекпиз. Кантип, кандай метод менен алар ошону изилдөөнү кылышкан? Давайте ушуну толук эле карайлы. Да, кийинки жумада биз уже сессиябыз биздин жабылат. Хотя бы күзүндө баштасак, саясий биз чечимди чыгарыш керекпиз. Саясий чечимди чыгарбасак, анда тарыхта бул туура эле болгон турбайбы деп ушундай калып калат. Урматтуу депутаттар. Бул башка кишилерге үлгү болуш мүмкүн даже. Алар кийинкиде биз билбейбиз да 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин ушундай эле алып приватизацияны отмена кылыш мүмкүн.
Азыркы болаткан азыр бизнесмен ГЧП болаткан бүт баарын отмена кылышы мүмкүн. Эч эме таасирин бербесе. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул өтө чоң, маанилүү маселе. Биз саясий бул жерде чекитти коюш керекпиз. Тура болдубу же тура эмес болдубу? Мы должны дать политическую оценку. А иначе вот так и останется. В будущем без последствий еще какой-нибудь ГКМБшник придет, будет всех наказывать. Так не должно быть. Те, кто требует жить по закону, сами должны жить по закону, в первую очередь. Рахмат. Мына бүгін 75-тің қаты бойынша мен башында деле сураган болчумун. Бүгін мына сиз толук жооп бердиңиз. Кимге, кайсы депутатка келип түшүп, кайсы замга келип түшүп, анан комитетке түштү депчи. Анан биз коомчулукка дагы, өзүбүз үчүн дагы, эгерде ошого тиешеси бар адамдар болсо, бул жерде депутат болуп отурганга моралдык укугу жок деп эсептейм. Ошонун дагы мына азыр депутаттарыбыз сунуш берип атат, комиссия түзөлдү. Мен да колдоймун. Ушу комиссия түзөлү. Ошону биз өзүбүз дагы бир так, мына сиз бүгүн кичине үчүн айтып койдуңуз, ушуну эми аягына чейин жеткирип берсеңиз жакшы болот деп айтмакчы. Анан экинчи маселе, бул биз шайлоо өткөндөн кийин эле муну бардыгыбыз билебиз. Мурдагы төраганын үйүндө эртеси күнү аксыдан жолугушуп, ким кайсы комитетке төрөгө болот, кайсы жерге ким барат, ошолорго чейин ким битсе болот, бүт ошол жакта чечилген деп бардыгыбыз угуп билип жүрөбүз. Ошол комиссияга ушуну да киргизип, кандай ыкмалар менен кимдер кантип кайсы жерлерге отурганына чейин ушу эме кылып сүрүштөп чыксак туура болот эле.